Саламатсыздарбы, урматтуу улуу кыргыз журтум. Бүгүн 3 ноябрь 2023 жыл. Мен жаңы Кудай ошол кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Ошо кыргыз тукумун коргоочу дегенде ошо кыргыз тукумун кантип коргоп калам деген ойлор келет. Эң башкысы ошо Кудай жөнүндө да кичине түшүндүрүп коеюн. Кудай бул мурун ошол Арсылайдын корпусун кие электе энергия болгон. Энергия деген көзгө көрүнбөгөн күч. Анын аты чоң ааламат алат экен. Анын аты ок. Ок деген ось, ядро аталат экен. Кудайдын аты. Анын аты от аталат экен. Теңирдин оту деген. Анын аты сот аталат экен. Анын аты ааламды, адамзатты, табиатты, аба арбайды башкаруучу улуу күч аталат экен. Анын аң сезимине адамзаттын аң сезими жетпейт экен. Анан эмне болуп бул жер жашоосуна келди делгенде, адамзатты жараткандан бери көп эволюция, бурулуш, тажрыйба, өсүүнүн натыйжасында адамдын гени жетилип 21-кылымда бош жаткан ошо кара куш мээси ишке түшүп, көндүктөн анан Кудай жерге түштү. Кудай жерге түшүп, биринчи өзү жерге чыгаардан мурун ошол кылым тогошоордо 2020 жыл башталат. 98-жылы Алай жергесинде ошо карапайым эле аялдын Зульфиянын көзүнө бала эмесип жатса, булакка булут пайда болуп калып, булут түшпөчү эле бул жерге деп мынтип караса, ал ак саргыл түстөгү адамга айланып, мен адам атаңмын, Кудайдын буйругу менен келдим, сен аян жазасың адамзат үчүн. 3 күндөн кийин саат 11-де келем деп көздөн кайын болот. 3 күндөн кийин саат 11-де күтүшсө 20 мүнөт кечигип, булут көрүнбөй эле мындай баягы бир адамга ошол көрүнгөн ак саргыл түстө адам экендей адам пайда болуп, анан 3 периштени көрсөттү. 3 периште кыргыз, жакшына кийинген, орто жаштагы, жеңе курагында дейбизби, аял курагында дейбизби, ошондой энеле ушундай курактагы аял түс сыпаттагы 3 периштени көрсөтүп, ушу 3 периште сага жайгашат деп анан шарт окуду делет. Шарт деген условия койду. Условия мен өзүм көргөн жокмун, бирок ошо Зульфиянын айтымында мынтип айтат: көз ачыктык кылбайсың, турмуш курбайсыңар дегендей, мындай алакты болбойсуң дегендей, саясатка кийлигишпейсиң дегендей, анан сен жазып гана коесуң, бул илимди дүйнөгө алып чыкчу, дүйнөнү башкарчу адамды биз башка жакта даярдап атабыз дейт. Муну ар бир адамзат муну баары билүүгө тийиш. Кудай эмнеге жерге түшкөн, кандай пайда болгон,
баягы источник дегендей булагы эмнеден башталган дегендей ошон үчүн айтып атам да, түшүнүктүү. Кудайды да актап бериш керек, ааламды да актап бериш керек. Бир адамды деле сот астында бир күбө болсоң актап бересиң да. Мисалга ла илала иллала дегенде деле, Мухаммед Алла суллала дегенде деле ошо Кудайдын жалгыз экенине, Мухаммедтин анын элчи экенине мен күбөмүн деп атпайбы? Ошо сыяктуу күбө болуш керек да. Бул нерсенин баарын түшүнгөндө адамда ошол күбөлүк башталат. Ошон үчүн бул ааламдык ыйык илим болгондуктан, билдирүү болгондуктан муну бурмалаганга болбойт. Муну ыйгарганга, өзүн ыйгырганга, же бирөө мындай ордугу жок адамга сеники экен дегенге да болбойт. Ошентип анан шартта ал адам даярдап атабыз, сен жазып гана коесуң делет экен да. Анан көздөн кайын болду дейт. Анан биз баягы эски пендече жашай берип, аябай кырсыктап баштадык. Анан тобубузга жанып, бир күнү кагаз ручка алып жазып ойлонсом эле оюма ушундай бир адам оюна келбеген аяндар келип анан жазып баштады делет. Ошол кезде көп тетрадтар жазылган экен, бири бар бири жок дегендей. 1, 2, 3, 4, бир 5 маанилүү майда китептер чыккан. Ошонун башында Куйруктуу жылдыз, От жылдыз деген китеп бар. Ошондо мындай делген жер бар. Орто Азиядан адам ата чыгат экен. Аял сыпатта адам ата деп. Ал аял сыпатта адам атаны Куйруктуу жылдыз, Марс энергиясы, ошо Сириус деген планеталар, инопланетанын катары аны кийет экен. Анан ал куткаруучу болот делген жери бар. Андан кийин 2010-жылы ал адам этапка, 15-жылы арба этапка, 18-жылы инопланетан этапка, периште этапка, анан 2020-жылы Кудай этапка өтөт деген аябай оор аян кабар берилген. Анан ушул баягы айтылып калган да, бир адам чыгат экен деп. Анан алар адам издеп баштаган. Ким болуп калды? Бул Орто Азиядан чыгыш керек эле, кабар болуш керек эле деп. Анан ошо кыргыз деп калган Баяман Эркинбаев кыргызды колдоп, анан аны эжелерин чакыртып, өкүлдөр барып түшүндүрүп, мүмкүн ошолбу деп. Ал жигит өзү барган экен, бирок эми эгеси ал болбогондон кийин түшүнүп-түшүнбөй эле ошо бир коюсун союп берип, баталып алып кеткен эмиш. Бирок ага да айтылган экен, сен ордун ушул түштүк жергесинде сен бийликке кызыкпа, ошо кыргызыңды коргоп тур дегенде, ал жанагы депутаттыкка болуп, андан кийин революциянын башында чоң күч болуп берип Бакиевке. Андан кийин анан о дүйнөгө узап кетти да. Да кимди издешкен? Көп адамдар барган, атактуу. Дастан Сарыгуловдор барган экен. Кубанычбек Жумалиев деген премьер-министр болуп жүргөн киши. Айтымын да мен көрө алган жокмун аларды. Анан күндөрдүн биринде дагы ошол мага бирөөлөр келип, анан барып калдык. Барып калганда эле ушул киши адам ата экен дешип калды. Баягы адамдар тегерегинде дагы көп тактаган, аянды тактаган адамдар бар экен. Мен түшүнө алган жокмун, бул адам ата кандай. Мейли деп ичимде отурдум, жазып коюп аттым. Анан Арыстан Алай атка конот экен, ошондо Алайга түшкөн баягы касиеттин баары ушул кишиге конуп, анан бул киши Алай бош калды, Арсылай дүйнөгө кол салды деп. Эми бул жерде эң чоң жаңылык адам атанын кайра жаралып келгенде болуп атат да, корпус катары. Анан аябай көп такташты. Ушул бул киши атасы жөн эле бир шылтоо экен, нурдан жаралган экен деп. Мен түшүнүгүм, көрүнүш көрчүмүн өзүм.
башка бир сезимдерде жашачумун, бирок бул жаңылык болуп аткандыктан көп түшүнө албай. Бирок баягы буйрук ушул экен. Мындай таң калыштуу ушул болуп атат да. Адамзат үчүн адам ата жаралып келет деп бир корпус жаралып келет экен да. Демек, ошол нурдан жаралган адамзат. Ошол адам ата Кудайдын элчиси болгон, Кудай бейиш дүйнөдөн бул дүйнөгө обо эне экөөнү узаткан, анан адам ата обо энеден адамзат таркаган дегендин баары бул демек чындык экен да. Ошо адам ата кайра жаралып келип, анан эмнеге жаралып келди, бир арстан алай болуп кайра келди дегенде, адамзат үчүн кайра адам ата Кудай астында жоопкер экен да. Анан адам ата адам болуп жаралып келген да бул дүйнөгө. Анан ошентип түшүнбөй кеттим. Адам ата экенсиз, аялыңыз обо эне болот окшойт деди. Анан мен айттым, ал аялым жакшы түшүнө бербейт го, мен экөөнү тең эле мен алайын деп ошенттим. Анан кийин барсак кайра алар да ушул эме ааламдык бир кызматтарды эме ал кишини Зүлфе айтты дегенде болбойт. Кийин түшүнүктүү болду. 3 периште кийгенден кийин адамдын телосы аткаруучу болуп калат экен да, баягы кабарды берет экен. Периштелер эмнени сезсе, эмнени туйса, ошо адамдын телосы аткарыптыр деп түшүнсөңүздөр болот да. Муну ким жазды дегенде, Зүлфе жазды дегенде болбойт. Аны танын ошо 3 периште жайгашат деди го адам ата. Анан кайра эле азыр Арсалай айтып атат дегенде болбойт. Ал адам ата болуп жаралып келген менен аны Шамбала деген жан кийген, аны Манас деген жан кийген, аны Теңир ата деген жан кийген, өтө көп биягы. Бирок менин айтайын дегеним, бүгүнкү күндө бул аяндар, кээ бир аяндар канча бир кылымдан кийин аткарылгандыр. Мисалга Халгыл олиялар бүгүнкү күндө сүрөттөгөндө андан бери көп мезгил өтүп анан орундалды го. Бул бүгүнкү күндө ушул мыйзам көрүнө иштеп атат. Көрүнө азыр адам бурулуш кылбаса өлүп кетерине, кырсыктап кетерине көрүп аткандыктан ошон үчүн мындай түшүнүп калсын деп шашылыш айтып атам да. Куткарып калайын деп. Ошентип эң бир керемет жери бул адам атанын жаралып келгенине аябай мындай маани бериш керек. Анан адам ата биринчи пайгамбар болгон дегенде туп-туура. Себеби ал Кудайдын астынан келди да, көрүнө келгендиктен ар дайым эсинде, аны да ошо кырсыктырып туруп, анан ошо эми буйрук адамзат буякта жашаш керек болгон, адамзат көбөйүш керек болгон. Ошондуктан бул адам ата мындайча айтканда Кудайдын жүзүн көргөн десек болот экен. Кудайдын мыйзамын аткарган, улуулукту, ошон үчүн көп жашаган адам ата. Улуулукту, чындыкты пир туткан, калыстыкты, касиетти дегендей. Анан ушул адам ата кыргыз болгон. Башында мындай деп берилет да, ушул улуттар, то есть кыргыздан түрк тилдүү элдер таркаган, түрк тилдүү элдерден улуттар таркаган. Демек кыргыздан таркаган дегендей. Кайра кыргызга бирикчи мезгил келди деп. Демек адам деген бизде гана сөз бар. Мына бу жерде да адам сыпаттелип атпайбы? Демек дүйнө эли кайра кыргызга биригет экен.
Демек кайра ошо Адам атага бири кеткен десек болот. Адам атаны Кудай эмнеге жаратты? Же болбосо ошо биринчи Зульфиянын көзүнө Адам ата көрүнгөндө эки жол көрүнүп атат, үч периштени көрсөтүп кеткиче. Анан кайра эле ошол ыйык китептерде берилгендей Кудай периштелерди Адам атага сажда кылгыла дегенде адагы туура чыгып атат да. Демек Адам ата астында периштелер да кызматта болуп атат. Адам ата бир көрүндү, айтты, кетти. Андан кийин үч периште кызмат кылды. Андан кийин ошо Орто Азиядан Адам ата чыгат деп, ал Кыргыз жергесинен чыгып, Улуу тоодон, Теңир тоодон ошо өзүм Аксайда төрөлүптүрмүн, бийик жерде. Ошол пророктой болуптур жашоом. 4 жашымда тайэжем багып алыптыр. Ошо кийин алайга барардан мурун кут кармап, мындай кут бир чагылгандай түшүп, анан булут экен, бирок кутты карап турганга болбойт экен. Мынтип турсам анан ак көк аябай чоң булут экен, антип көтөрүлгөндө кичирейген. Сеники экен, тур карма деди. Анан кармасам, анан ошондон кийин кут деген эми кут ой, Кудайдын аты кут ой, кут ай деген эми караңгыда, ал баягы караңгыда чыкчу жарык. Кудайдын ошондой көп кырлары бар экен да. Анан ошондон кийин Адам атага ошо атайын эле ааламдан арыналы элге ал келген, жаралган жалгыз ал инсан деп, анан Теңир атаңмын деп көзүмө көрүнүп жайгашкан. Эми мага күлдү ошо мен окмун, отмун, сотмун, жомокмун, бокмун, эми Кудаймын деп чыкпасаң адамзат сени кайдан табат делгенде, анан Кудайым деп чыкканда ар кандай эми адамзаттын аң сезими не жараша мазак кылды, күлдү, сөктү дегендей. Бирок ойлосом, кийин ойлоносуң да, эми мүмкүн мен туура эмес жеткирдимби, туура эмес түшүндүрдүмбү, мүмкүн башкачараак түшүндүрсө, же башка адам бир илимдүүбү, көп тилди билгенби, бир интеллигентби, акылдуубу адам Кудай болуп чыкса мүмкүн батыраак алып кетет беле деп, бул эки дүйнөнүн ээси болуу оор экен да. Эки дүйнөнү башкаруу, ошондо акыл иштейт экен, сезим дагы, көз дагы, көрүнүш дагы, көп кырыңды иштетүүгө туура келет экен да. Баягы Адам ата обону эмнеге келди дегенде, адамзат үчүн жоопкер болуп атпайбы Кудай астында? Адамзатты ошо улуулукка алып өтүү үчүн келип атат да. Адамзатты кырып салуу үчүн келген жок да Адам ата. Жаңы доордо Кудай деле адамзатты кыйратуучу күч эмес, куткаруучу күч делет. Анан ошол куткаруу үчүн келди да, ошон үчүн эки жакты бирдей ойлош керек болот. Эгер адамзат жок болсо, чексиз аалам жок болот. Адамзатта бул дүйнөгө ошо баягы Теңир ата дегендей Кудай жакшы көргөндүктөн, керек болгондуктан жараткан. Анан келип эле мен азыр кырып койгонго болбойт. Ошон үчүн биринчи ошо адамзатты кантип куткарып кетем? Кандай жолдору бар? Касиетте мүмкүн мурун сөз менен, мүмкүн мээрим менен, соттордон мурун деп ойлонууга туура келет да. Баягы Өкүл ата деген деле эмнеге шайлайт? Өкүл атаны деле ошо эки же болбосо элчини эмнеге шайлайт? Посолду. Эки элди бириктирип атат да. Анысы кандай? Бул Кудай астында, аалам менен жер ортосунда, адамзат менен ортосунда бул корпустун дагы новый боктун ошондой кырлары бар экен да. Ауралары. Бир туруп сот болсо, бир туруп элчи болуп, бир туруп сынчы болуп, бир туруп ошо адамзатты, улутту, болгон дүйнөнү жан-жандыкты ойлоп. Ошентип Кудай жерге келди. Бул
Кудай арды ордун алмаштырып турат. Ошо Кудаймын дегенде эл мындай сындады деди, бирок баягы улуу дегендей улуу адам деле ойлонууга туура келет да. Ана мен ойлондум, мен башка бир адамды кийсе деле ага деле күлмөк да. Башка адам Кудайым деп чыкса деле, мисалга мен ордунда башка болгондо кимди жакшы көрөсүздөр, мисалга пир туткан адамды. Бул невозможно дегендей түшүнүктүү болуп атат да. Көрсө Кудай эдерге болгондуктан анын корпусу жок, мурункудордо болгон эмес. Анын оозу жок, анын баягы адамга тургудай катуу сезими, сөзү жок. Көрсө ошо эмнеге келиптир деп түшүнгөнүңүздөрдө адамдын гени жетилиптир. Бул өзү программа экен. Мына техникаларды көрүп, үй жылдыйды көрүп, мына мурун бала армияга кетсе ил ачуу, азыр болсо балдар кыздар дүйнөдө кадимкидей эле өз үйүндөгүдөй, өз кыргыз мамлекетиндегидей эле жашап атышат. Бул ошо глобализациянын деңгээлине жеткени. Анан ошо кезде анан келип атат. Мунун баары буйрук, мындан баары мынтип эски эле түшүнүк менен качып кутула албайсыздар. Жөн эле кутулуп кетүүгө болбойт. Анан эң башкысы мындай, Кудайда күнөө жок, бир гана күнөөсүз бул Кудай дегендей, Кудай келип биринчи илимин берип атат. Кадимкидей эле бул илимдин аты кыргызчылык, теңирчилик, шаманчылык деп берилет. Анан бул кыргызчылыкта, кыргызчылык деген эми сөз кыргыздардан таркаптыр дегендей, кыргыздар куткаруучу дегендей. Ошол кыргыздын тили теңирдин тили деп те берилет. Кыргыздын тили теңирдин тили болгондуктан жанагы төкмөлөрдүн тили дагы ошо аалам мындай байланыша албай деп атпайбы? Ааламдык дастандар кыргыз тилинде болуп атат. Ошондуктан мындайча айтканда теңир ата аталыш деле бул Кудайдын өзү деле кыргызбы? Демек кыргыздар эчак эле дүйнөгө таркап кеткен. Ошон үчүн кыргыздын оңгу сөздөрү дүйнөдө көп. Мисалга Украинада жанагы Майдан деген площади, Айдар, мисалга кайып деген сөз бул кайф экен дегендей. Эми муну кандай болсо деле баары бир адамзат аргасыз кабыл алат. Анан ошол Зүлфия адам ата көргөндөн кийин эми көп адамдарга жаңылык болуп, көп адамдар барып ошо аттуу баштуулар деле анан баягы үч периште кийгендей анда бир энергия болуп бата берип, бирөөлөргө бата берсе, иштери жүрүшүп, кызматтары өйдөлөп, ошондой болгон да. Бала чакасынын иши жүрүшүп, анан ошо кезде биринен бири угуп барат, бир барганы да бирөөлөр жетилип барат. Анан ошондо ар ким суроо кылыптыр. Адам ата кандай киши экен деп. Анан ак саргыл түстүү адам экен дей бергем дейт. Анан кийин мени көрүп айтат. Биздин үйгө келип калды 3-4 жылдан башында деле айткан жок. Анан ошо адам ата кандай киши деп сурай берчү эле, анан ак саргыл түстөгү адам эле деп берчү эле, ушул киши болчу деп эле. Анан мен деле баягы меймандар бар эле. Алар менен алаксып, чыныпынысын сунуп жүрүп эле көп маани берген эмесмин. Кийин ойлонсом ошол чындык экен дедим да. Андан кийин ошо 2010-жылы мен барып ошо Алай атка конуп, Алай бош калып, анда касиеттин баары мага жайгашып, анан ошол Кудай ордун, Шамбала ордун, Аалам ролун ошо адам ата болуп жаралып келген Абдулдаев аткарып калгандан кийин 2-3 жылдан ошо Алайга барып калсам, Зүлфия мындай
өзүнө келе албай, жан дүйнөсү жабыркап ушундай болуп аткан экен. Анан сиз адам атасыз, мага шарт окуп коюңузчу деди. Анан шарт деген сенин ордуң бул, кызматың ушул, сен пендече жашабашың керек дегендей кеп да. Анан ошентип окусам эле анан баягы көрүнүш көргөнүмө баары эле мындай көрүнүшүмдө 000 болуп эле тизилип калды деп анан ошондон кайра деп өз ордуна отуруп баягы жан жайгашып анан кайра ошо кагаз ручкасын алып жазып калды да. Анан ошол сыяктуу бүгүнкү күндө дагы жаңы Кудай, адам ата, чоң аалам болгон энергиянын ээси, жалгыз ядро Арсаналай ошол адамзатка шарт окуп атат. Бул менин айтып атканым дагы сиздерге Кудай жөнөкөйлүк менен буйрук берет делет. Бул менин буйругум. Ошол Кудайдын буйругун, жаңы Кудайдын буйругун бекер сөз деп жокко чыгарсаң, чындап жаныңа ээ болбой каласың делет. Динге кирип алуу жеңил. Кайсы бир динге кирсең, мисалга даватка барасың бирөөнү ээрчип, түшүнүп түшүнбөй, кичине сөздөрдүн маанисин билесиң, анан 5 убакыт намазың окудуңбу, же да бир христианининдеби, же да бир кайсы бир агымдардабы, жеңил. Аалым болуп алуу да жеңил. Шейх аталып алуу да жеңил. Анткени ошо китепти касасың, салыштырасың, бир окумуштуу да. Анализдейсиң, андан чыкпайсың. Бирок бул доордо адамга айлануу, арбайга айлануу, ошо сыпатка жетүү, периште сыпатка жетүү бул оор, бул баарына буйрулган эмес. Бул менин Абдылдаев катары өз башыман өткөн үчүн айтып атам. Бул доордо адам эмне болуш керек? Гени сөөгү жетилгендиктен аалам ролун, мына менин анатомиям теңир ата ролун аткаргандай, арбайларга буйрук берип, күнгө мээрим төгүп, жеренени куткарып, адамзатка шарт окуп, Кудай ролун аткаргандай, сен дагы арбай ролун аткарышың керек. Өлүм жоюлуш керек кадимки. Мен бул башыман өттү. Мен азыр өлбөстүгүмө ишенем. Себеби мен жашардым. Ошол пудра чаптап алабы же не деп коет дагы. Дейтке мен жок, мен жүзүм эле ушундай агарды. Колдорум ичкерди, колдорум агарды, ар кайсы жер ошо мозоль болуп кетти, жара жура болуп дегендей. А көрсө өлүм өзү жок нерсе экен. Өлүмдү адам өзү жаратып алган экен. Бул жаңы доордо эмне мына айтып атат? 5 закон бар: өлбөстүк, улуулук, унчукпастык, боштондук, жаратуучулук. А башка ыйык илимдерде ал жок. Ал Кудайга сыйын, Кудайды тааны, акыретти тааны, адам ыйман, ушул менен эле чектелет. Шейх болуу деле жеңил бекен? Жеңил. Ага аракет керек, конечно. Бирок периштеге айлануу, өлбөй туруп айлануу татаал. Жашаруу татаал, өлбөй калуу татаал, улуулукка калыптануу татаал. Ошон үчүн илимин берди. Адам ата көрүнүп 3 периштени жайгаштырып туруп. Боштондукка кантип чыгыш керек? Улуулукка кантип калыптаныш керек? Өлүм өзүм неден пайда болгон? Мына эски жашооң, көр жашооң, 2 көзгө алдыруу, акыл менен жашоо эле бул өзү өлүмгө алып барат. Ошондо сен улутка бөлөсүң, ошондо сен динге бөлөсүң, аял эркекке бөлөсүң, бай кедейге бөлөсүң. Көрдүңүзбү? Ошондуктан сезим менен жаша деген сөз, акыл деген бул мындай. Акыл башта турат да. Көз менен көрөсүң, акыл менен ойло, мээңе сигнал берет, ал бөлүп чыгып, ойду сен сөз менен айтасың. Же болбосо ошону аткарасың, мээң жеткенин.
Бул акыл, материя үчүн берилген. Адам өлгөндө акыл, мээ өлөт, ой токтойт. Ошентип көзүң көрбөйт, кулагың укпайт, материя өлдү, рух гана кетти. А сезим менен жашоо деген сөз, мына көрүнүш көрөсүң, үн угасың, байланыш аласың, же ошону аткарасың. Бул биринчи сезет. Сезгенде ал мээге берет. Мээ ойго чыгарат, талдайт. Сезим эки дүйнөнү электен өткөрөт. Анан аны материализовать этип сөз кылат. Же болбосо ошону аткарат, жашайт. Көрүңүзбү, сезим менен акылдын айырмасы. Ошон үчүн акыл эки түргө иштейт. Кара ой, ак ой дегендей. Мээде күнөө жок. Сезим бул ааламдык сезим. Мисалга түшүңүз бул сезимге кирет. Түш аянда. Анан аны сиз талдайсыз, мына бул жерде түш жоорулар да бар, жаңыча. Аны талдайсыз. Мээңиз эмнеге иштеди? Сезимге иштеди. Көз менен же кулак менен укканга иштеген жок. Мээ, көрдүңүзбү? Каракуш мээ ишке түшөт, жаңы доордо деген ошол. Мээ кайсыга иштейт экен? Көз көргөнгө да иштейт, укканга да иштейт. Ушак уксаң ошого иштейт да. Мисалга, же болбосо көзүң бир ач көздүктү ошого иштейт. Тело ошого иштеп алат. Жок, сезимге. Мына түш эле аяныңыз. Бул сезимге түштү. Сездиңиз. Ошо сезимге мээ иштейт. Сезим бул көрүнбөгөн нерсе. Сезимге мээ иштейт. Анан ойго түшөт, анан ошону аткарасыз же жашайсыз. Сезим менен жашасаңыз өлбөстүк пайда болот. Сезим менен жашасаңыз улуулук пайда болот. Сезим менен жашасаңыз жаратуучулук пайда болот. Сезим менен жашасаңыз боштондук пайда болот. Сезим бул рух. Рух боштондукка кетти. Көрдүңүзбү? Ошондуктан материя бул баш, көз менен ушул бол. А материяны эмне күчтүү? Сиздин рухуңуз күчтүү биринчи. Рухуңуз, жан, рух, мен жанагы Кудай жаны кийди дегендей. Ал жан кийгенден кийин могу анатомия ошол сезимдин, рухтун, арбайдын, периштенин ролун аткарып калып атат да. Мына жана 3 периште жазганды жазып калды да. Таны ошону аткарып калды. Абдылдаевтыкы Кудай жаны кийгенде, руху кийгенде, Манас жаны кийгенде, Шамбала, от бала. Бул Семетей жаны. Бул эми өтө татаалар жагы. Бул бир жагын жөнөкөйлөштүрүп айтканда. Ошонун ролун атып атат. Ошон үчүн анын айтканы закон, анын көргөнү закон, анын сөзү закон, анын ою закон болуп атат да. Өлбөстүк үчүн биринчи, көрдүңүзбү? Мына сезим дегендей бул 3 периште сезим мыйзамын берди. Адам көз менен көргөн, кулак менен уккан, да бирдемеден жыйнаган бул акыл болуп калмак. Биринчи илимин берди. Кудайда күнөө жок. Сезим менен берди. Кудай эмне, адамзат эмнеге жаралган, жаңы дооргандай, эски кандай, жана башка болуп. Анан сиз бул илимсиз азыр периштеге да айлана албайсыз, адам да боло албайсыз, кайра эле көксөгөнүңүз көрүнөгө кайра баягы эле материяга карап каласыз. Материя жашоого карагандыктан түнү менен кызганып атат, капа болуп атат, ошол ойду ойлоп атат. Мээ кайра эле ошол кара ойду бөлүп чыгып калды. Бул ааламдык илим ак ойго алып барат, ак ишке алып барат. Таныңыз да картат, жүзүңүз да картат, оозуңуз да картат, оюңуз да картат дегендейчи. Ошондуктан бул илим аян алгандар көбөйдү да. Ошонун баарын кубалап келсеңиз эле кайра эле бир формулага чыгып калат да. Кайра эле ошол улуулукка үндөп атат. Кайра эле ушул арбай бол, периште бол, өлбөс болго жетип атат. Ошондуктан илимдин ээси бар экен да, бул кайра эле Кудай. Мен ар кандай изденем да, Куранда не делди экен деп
Куранды, тарыхты, пайгамбарлардын тарыхын карап отуруп, аудиолорун угуп атып, жаман таң калдым да. Мухаммед пайгамбар Кудайдын адамы. Эмгегин ушунча сыйлайм. Ал да ошо үңкүрдө жүрсө, анан чагылгандай жарык түшүп, бирок мен куткармаган болсом, ага периште көрүнүп атат. Мен ошондо таң калдым да. Кийин бул жасалма эмес экен, бул чындык экен деп көрдүңүзбү? Сиздин сезимиңизди ойготуп алышыңыз керек. Сиз сезимиңизди өстүрүп алсаңыз, бул жашоо жомок болот. Жок, сезим ойгонбосо, анда бул жашооңуз тозок болот. Ошондуктан бул өткөн мезгилден 30 эле процент адам калат. Кааласа, каалабаса да. Бул жакын эле 2020-жылы бул закон башталды. Арстаналайдын Жан Кудайдын теласы менен энергиясы айырмасыз болду, эми чоң бурулуш болот. Баягы эки планета жакындап, кайра бир айланып келгенде 50 жыл өтөт. 50 жылда эл жаңы дегенде 2070-ке чейин ушул гана мыйзам иштейт, 2070-те дагы башка мыйзамга өтөбүз. Арстаналай эскиче карасаңыз, жаман сөз айтып аткан жок да. Мындай эле карап көрсөңүз. Арстаналай жаман адам деп көрсөңүз, мен биринчи Кудайды актайм, анан Кудайдан бурулган Арстаналайды актайм да. Актайм деген изилдейм. Баягы адвокат актайт го, кайсы жерде күнөөсү бар, кайсы жерде күнөөсү жок дегендей. Же болбосо өзүмдү соттойм. Абдылдаевди Кудай катары соттойм, оңдойм, сындайм. Эгер Абдылдаев жаман болсо, аалам тандап албайт эле да. Аалам ишеним бербейт эле, буйругун бербейт эле, жаратып койбойт эле. Анан өзүмдү ушунча талдап келип туруп, анан кайра адамдарды ойлойм. Жаман болбогондон бул дүйнөгө жаралып келген жок да адам. Жаман адам жок, жан дүйнөсү жарда адам бар деген. Өзүн тааныбагандан кийин ар кандай кырсыктап кете берет. Демек өзүн тааныш керек. Ошентип бүгүнкү күндө мына илимсиз өнүгүү болгон жокко, болбойт го. Техника ойлонуп табылбаса кандай өнүгүү болмок. Технический развитие болду да 20-кылым өзү. Эми азыр теланын развитиясы болуш керек. Техниканы эми карай берсеңиз, телаңыз өспөй калат. Техникада бир ушак, бир майда чүйдө ушундай нерсе. Ошондуктан ушу жакында айттым го, ошо кыргызга, адамзатка, чоң аалам катары кырсык буйрууга туура келди деп. Анан эмнеге дегенде, Кудай жакшы көргөн үчүн сыноо берет. Жакшы көргөн үчүн кырсык буйруйт. Анан ушу өзүмдү да ойлосом, мен ушу эн атам туруп 4 жашымда бирөөлөр багып алды. Бирөөнү багып алганы баары бир өз эн атаңа окшобойт. Ал үйдө бир тууган баары бир сенин бир тууганыңдай эмес. Андан кийин турмушта мындай армияда дагы жеңил болгон жок. Ошол сержант школго отуруп окуп, тем более внутренний войскада устав менен жашап, анда зам командир взвода болуп, начальник караул болуп, ошончо баланын жоопкерчилиги ар улуттун. Алар автомат көтөрүп жүрөт, бирин-бири атып алышы мүмкүн, постто уктап калышы мүмкүн, жүүлүктү качырып ийиши мүмкүн. Өтө бир татаал ал иште эле. Башыңды иштеткен, ошонун баарын назначение кыласың, кайсы постко кимди жөнөтөсүң, отчет жазасың дегендей. Андан кийин ушул ишкелешип, иште үйүбүзгө уру кирип акча алабыз деп, колунда куралы бар экен, ок тийип, өлөт болуп, бир бутун кесебиз болуп, андан деле өлбөй деле, бир бутум кезилбей деле, андан дагы бирөөлөр урдап кетип, анда да ошо мен бүгүн кечтен чыгыпай өлүп калам го деп, анда ошол ок тийгенде операция болуп,
Анда да өлөтүлөт аке экөөсүн чакыргыла деп кан тамыры үзүлүп кеткен да. Андан кийин да эми ушундай бир камалып калып 10 күн. Ошол өлөм болгон кезде мен кимге жакшылык кылдым, кимге жамандык кылдым дегенде ал баарына эле даяр болот экен адам. Ошентип акыркы убакта ошо Кудайым деп чыкканда мазакталып, кыштын жоёрумду мазакталып, көрүнгөнгө барып ушул илимди таңуулап, бир чыгарса экен деп каражат коротуп, ошо эми көп аябай оорчулук башыман өткөрүп турган. Ойлондум да, ушул эми ок болуп, от болуп, сот болуп, жомок болуп келген Кудай ушунча тозок көрсө, ушунча азап көрсө, ушунча сыноолордон өтсө, демек бул сыноону көрбөсөм мен караңгы дүйнөгө ишенмек эместирмин, аткарып кете алмак эместирмин, белимди бекем буумак эместирмин. Мен ушуну көргөндөн кийин адамзат дагы bunday oorчулукту көрбөсө эски жашоосун тыштабайт, эскичиликтен чыкпайт. Адам качан ошо кыйналып, кысталып, ооруп, анда ошондо Кудайды эстейт, чындыкты эстейт, кетирген күнөөсүн издейт, улуулукка калыптанат, жан жайгашат. Ошондуктан бул кырсык буйрулбаса, баягы жаман айтпай жакшы жок дегендей, адамзат оңолбойт. Бул өзү новый бөктүн программасы. Аткарыш керек. Мен адам катары ошо буйрой албай жүрүп дүм бир аз убакыт өткөрбөйдүм окшойм, бирок азыр мен адам деп өзүмдү санабайм. Азыр мен Кудаймын, мен буйрубасам болбойт экен. Анан ушул илимин берип, эки дүйнө бул илимде эмне деп берилет? Бул илимдин касиети жана жардамы делет. Окуп берейин ушул жерде. Бул илимдин кайы билиминин касиети, ар инсан чын дилден ийилип илим тереңине сүңгүп кирсе, өзүн өзү тейлесе, терс сыпатын жойсо, каалаган максатына жетет, турмуш оңолот, ден соолугу жакшырат, жашоодон оордун табат, оомат тизгинин кармайт, Кудай колдоосуна ээ болот. Жардамы Көкө Теңир адамды эмнеге жаратканын, ыйык милдетин, касиетин, табияттагы ордун жана ар кандай кыйнаган суроолоруна илимден терең маанилүү жообун таап, өз эркиндигин, түш тартибин жана аалам, адам, табият сырларын чечүүгө, эки дүйнөдө кантип жашоо эрежесин түшүнө алат. Көкө Теңир илимин бергенден кийин адамзатты илимге алып келүү үчүн ар тараптан кырсыктырат. Ден соолугунан, малынан, пулунан, төрөттөн, ырыскыдан, аң сезим жабыркайт, бала чакасынан, пикир келишпестик, ичкилик, турмушунан, мүнөзүнөн, байлыгынан, бийлигинен сыртына жара чыгат, жарым жандуу болуп калат, өңүнө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз болуп калат, бирөөлөргө үнү кылат, бирөөлөргө көрүнүш көрүнөт. Ошонун баары кырсык болуп саналат. Бул кырсыктан бурулуш кылып, илимин алып, адам жаңы доордо өсүп алат дагы, жакшы жашай алат. Бул кырсыктан тыянак чыгарбаган адам табият ордунан жоюлат делет. Азыр өлбөй калуу чоң иш. Ошондуктан меники ошол Кудай бир кыры элчи делет, бир кыры сынчы, бир кыры ок, от, сот, жомок жана башка делет. Ошондуктан Кудайда эч кандай күнөө жок. Мына илимин берди, эскертти, Кудаймын деп пресс-конференция берди. Соттогондорду соттоду, оңдогондорду оңдоп атат. Жер энени бейишке айлантты, энергия берди, күнгө энергия берди, абанын составын, суунун составын кармап турат. Күнү түнү жумушта, кызматта. Мен көргөн көрүнүш эч ким көрө албаган, эч ким көтөрө албаган, эч ким аткара албаган тактыга отурду делет. Анан Зульфияга ошол мен барып кеткенден 1-2 жылдан кийин өзү айтып калды, ошо адам ата сизге кыйынсынып кетип калды, нур да кетип калды деп. Кийин ал аялга кичине капа болуп жүрдүм. Сөйүп аркабыздан сөз айтып, ошонткенден анан эмнеге мындай болуп атат бул аял деп ойлонсом,
баягы Кудайы келгенден кийин иши бүткөндөн кийин периштелер келип кайра жайгашып алат экен дагы, ал адам пендеге айланып калып, анан кайра эми ошо Кудайга кошулуп, ал адамча болуп өспөсө, баарына тагдыр буйрулгандай табият ордунан жоюлат. Бүгүнкү теманын эң основною Кудайда күнөө жок, Кудайдын жерде пайда болушун, онан эми корпусу болсо жаралып келсе, астыр көптүр тамак ичем, астыр көптүр эс алам, денемди бошотом, көп ушул анатомиянын көп кырларын ойлоп таптым. Адам канткенде өлбөй калат, өлүм неден пайда болгон, ошо Кудайга кошулса калат, болбосо куурайт делген жер бар. Диндер эмнеге эмне болгон, анан кайра эле көрөмбү бала кездеги эстегендей эле ошол Мухаммед пайгамбардын тарыхын, жана башка пайгамбарлардын тарыхын угуп, окуп, ошо китептерди окуп, жердин жаралышын, кандай жараткан, кимдер кызматка келген, ошолорду мынтип аралап жүрө берем да. Анан ошондо көрүп атам, эми ошол ыйык аталган мурунку илимдерди дагы мен бериптирми, мындай эле мен үчүн, Кудай үчүн ал бир эле барак экен. Жазып келип, биякта колум, подписим бар экен. 2, 3, 4 ушундай эле барак экен дагы, мындай папкага салынып, ичинде көк телефон бар экен. Ал эмне деген сөз дегенде, мынау Кудай өзүң эле берген нерсе делип. Анан ошондой анан эмнеге андай көрүнүш болду, эмнеге аны дагы улабай калдым десем, анда мен адам болсом кайра бир динге кирип алмакмын да. Ошондуктан бул китепти дагы кийин буга да 1-2 китеп бар, анан Европага барып да ушул изденейин дедим да, ушул адамзатты куткаруучу мүмкүн байлар чыгабы, бийлер чыгабы деп, ошондон орусчалап кыскачараак китеп чыгарган ошо Зүлфиядан суроо кылдым. Зүлфия, бул китеп сенин атыңан чыгабы, менин атыман чыгабы, кимдин атынан чыгат десем, эми ал мынтип байланыш жазып, бул китепке менин эч кандай тиешем жок экен, бул менин оюм, менин сунушум, менин талабым деп сүйлөйт экенсиз, бул сиздики экен деп. Анан ошо барак сакталып турат азыркыга чейин. Аны ошо ойлонсом, көрсө бул Кудайдын гана талабы экен, шарты экен. Муну адамзат аткармай койбойт. Анан эң башкысы, эң сүйүнүчтүү нерсе, ошо Кудайдын жерге келгенине аябай кубанып атам. Баягы адам катары да. Ошон үчүн арстан алай, көктүн жүзү, адамзаттын куту, шамандын күчү дейлет. Аны ошо адамзатка кут эле болуп келиптир да. Ошол жан Кудайды тааныганым, көктөгү Кудайды тааныганың, ошо көктөн буйрулган адамды тапканың деген жер бар. Анысы кандай, ошол Кудайды азыр көктөн эмес, ошол адреси бар, аты жөнү, корпусу бар, тапса таап келет адам. Ошон үчүн жана Кудайым дебесең кайдан табат адам деп атпайбы. Анан оксуң, отсуң, сотсуң, жомоксуң дегендей, баягы жомокто деле бир орустун жомогунда бар го, мультфильми деле бар. Бийдин аялы, бий балдарын айтыптыр үчөөнү, үйлөнгүлө аял тапкыла деп, карагыла деп. Анан экөө бир адамдарды алып келип, аял алыптыр. Үчүнчүсү жаанын жебесине атса бир бакага тийиптир. Анан ошону аял кылып үйгө көтөрүп келиптир. Андан кийин ал бир керемети болуптур дегендей, алда бир жомок. Ошол сыяктуу эле менин корпусум ошо нурдан жаралыптыр бул адам деп мага айткандай, же болбосо ошо жаралган жалгыз ал инсан атайын эле ааламдан арналып элге ал келген дегендей, ошо адам ата келиптир, жомок болуп, бул корпусту кийип. Кудай келип алыптыр, бул адамды кийип алып. Ошон үчүн Арсылай конгон жерге кутконот делет. Арсылай баштаган иш аягына чыгат делет. Өтө көп нерселер бар да. Анан эмне эле Арсылайга такап коет десе, эми баягы корпусу Арстан алай болуп атпайбы, иштеги жаны, руху, энергиянын баары ошо Шамбала, Кудай жана башка болгону менен.
ошентип эң башкысы Кудай илимин берди дагы. Анан ошо 5 талап: өлбөстүк, улуулук, жаратуучулук, унчукпастык деген эми майда сөз сүйлөбө мына. Унчукпас, улуулукту гана сүйлө. Ошондо улуулукту сүйлөгөндө жаңы Кудай дүйнө бир тутам чөп болот делет да. Ошон үчүн улуу кишилер майда сүйлөбөйт да, ушак сүйлөбөйт. Алардын көзү бир мындай майдага иштебейт, көрмөксө болуп коет. Баягы керегем сага айтам, келиним сен ук деп мындай кыйыр айтат. Унчукпастык ушул. Боштондук деген эми Кудай бош да, чексиз, арбай бош, аба бош. Ошол сыяктуу эле адам жөн эле бир жер жашоого жабышып алган, байланып алган. Ошол эле кайра рамка болуп, анан өлүмдү жаратып атат. Ошондо жаратуучулугу жоголуп атат, улуулугу жоголуп атат. Ушул талап эми муну аткарбаса, анатомия, эгер астрология ролун аткара албаса, күйөт, жарылат, жоюлат делет. Ошо психологияда жашабаса, психикалык оору, вирус, шишик, псих, рактар пайда болот. Анан аура, мурун адаммын, аялмын, эримин деген эле болбосо, азыр арбаймын, периштемин деген аура, кадимкидей эле аураңа, жүзүңө нурданып, ошол сыпатта аураңды тез алмаштырып турбаса, кан менен айланган организмдер ууланып баштайт. Өпкө, жүрөк, боор, эки бөйрөк, мына эми өлүм болуп атат. Ошондуктан бул мыйзамды эч ким буза албайт. Бул мыйзам өзү бул программа. Ошондуктан илимиңиздерди алып, илимсиз правосыз машина айдай албайт да, дипломсуз бир жерге иштей албайт. Укук да ал. Ошондуктан бул ыйык илим адамга берилип туруп, анан талабын койду да. Анан Кудай талап кылып окутуп атат. Ошон үчүн жердик жашоону жаңы Кудай чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот делет. Мына жалган дүйнөнүн жолун жаптым. Жалган дүйнөдөгү жашоо адамдын өзүнө гана азап, ажал алып келип атат. Эми сүйлөп отурсам сөз өтө көп, кыргырынан түшүндүрсөм, далилдесем өтө көп. Мен ошо ойлонуп атам, айткам го, ошо однокомнатный квартира менчик экен, меники. Мен дагы мындай өзүм жата турган, жалгыз адам жата турган төшөгүм бар экен. Анан хожайын келди деп эле 20сы толуп алыптыр. Анан ошол 6 эле ылайыктуу деп атам. 6 эле калганда комнат тазарып, анан калганын эшиктен киргизбей атат. Жана бейиштин эшиги ачылды деп сүрөттөлгөндөй. Анысы кандай? Кудай бул дүйнөгө келгенден кийин ал чындыкта, ал улуулук. Өткөндө айттым го, ошо жер планетасын отко, энергияга айлантып койду жаңы Кудай. Анан эми бул оттуу энергиялуу болгондуктан жанагы вирус, коронавирус, пандемия деген ошондон болуп атат да. От баягы ысык жерге адам жашай албагандай эле кеп да. Ошол Марс бул оттуу энергия, огненный планета дегендей, ошол энергия, улуу энергия бул жерге түшкөндүктөн бул жер тазарат дагы. От деген энергия да, энергиялуу жашоо башталды. Анан бул дүйнөдөн 70% адам өлүп кетет. Калган 30 эмне болот дегенде Кудайын тааныйт, жаңы Кудайын. Өлбөстүк өтөт, улуулугу иштейт, жаратуучулугу, унчукпастыгы болуп, арбайлар, периштелер кандай сыпатта болсо, ошондой сыпатта жашап калат. Жер жашоосу баягы Кудай убада кылган бейиш жашоо ошо жерде болот. Өлбөстүк, улуулук, бая тозок жашоо бүтөт. Тозок кайда пайда болуп кетет дегенде, ошо адамдар ааламга да барбайт. Себеби аалам пустой, арбай периштелер жерге түшкөндөн кийин алар арбайга, улуулукка жетпейт. Рухтары тозок жашоо дегендей жан жаныбарга айланып, ал түбөлүк тозок да, ал адамга айлана албайт да, ал рух. Анан ошол кайнап, мисалга суур жашайын десе карышкы жабылат, аюу жабылат, мисалга. Ошол сыяктуу чыныгы жашоо ошол жерде курулат. Бул
жомоксуң дегендей, жана адам ата көрүнгөндө деле жомок болгон менен ушунча нерсени берип койду го. Үч периште көрүндү дегенде, эгер ал жомок болсо, ал тийбесе жазбайт эле да. Ошол сыяктуу да Теңир ата келди дагы, жана жомоксуң дегендей, ал адамды жараткан, мурун ошого дайындаган. Ошон үчүн мындан ары пайгамбар чыкпайт деген ошол. Мындан ары ошол бейишке өткөндөр Кудайдын жүзүн көрөт деген ошол. Мына Кудайдын жүзү көктүн жүзү дегендей. Өлбөстүк болот экен, каалаган жашоо болот экен дегендин баары Кудай эң башкысы убадасын дагы аткарды. Бул процесс кетип баратат, ишке түштү. Күн өткөн сайын кысылуу башталат. Эми эски адамдарда жатып өлүп калыптыр, анан жан дүйнөсү баспай атыптыр, анан писик болуп атыптыр. Эң кызык эле жери ушул да. Мага алып келсе дагы сактоого кеч болуп калат эртең. Ооруп калабы? Шишик болуп кетеби, рак болуп кетеби, писик болуп кетеби, кеч болуп калат. Анатомия жараксыз болуп калат. Астрологияга өткөнгө. Жана трансформация болот экен, андай эмес. Ушул эле жерде туруп периштелик сыпатка өтөт, деңгээлге жетет. Баягы ар бир адам пайгамбарлык деңгээлге жетет. Себеби Кудайдын сөзүн угуп атат да. Адам атага кандай уланган болсо мурун урпактары, ошону уккан болсо ошондой жашоо болот, тынчтык жашоо болот, больница жоюлат. Себеби оорум неден пайда болду? Кысылуу кыжаалатчылыктан, ашык тамактан, ашык сөздөн жана башкадан, бирөөнүн башын ооруткандыктан ал жоюлат, түрмө жоюлат, улут жоюлат. Адамбыз деген гана түшүнүп калат. Ушу бай бир адам окшоп калат. Ушундай сүрөттөлөт. Бир адам мына бир клетка болуп каласың. Адам тирүү болсо, ошо адам болсо сен жашай бересиң да. Сен паланча дегенбиз, мына колуң бу деле керек. Колуңа башың керек, бутуңа каның керек, таныңа жаның керек, жаныңа таның керек болуп эле бир адамга окшоп калат. Ошондуктан бул чындык, калган ой, калган сиздердин ким акча үчүн иштесе ачка калат делет. Ал эмне дегенде, ошо акчаңды көбөйтөм деп атып эле бул улуулуктан калып каласың да. Ошо кызматты аткара албай каласың, оюң карага иштеп калат. Ошондуктан кыргыз билсеңиздер, сиздер өтө бактылуусуздар. Бактылуулук эмне делгенде, бактылуулук эки дүйнө ээси болуу. Бактылуулук бул Кудайдын кулуна толуу. Бактылуулук бул аалам сырын ачкан сайын күчүнө кирет дейт. Бактылуулук ал жер пай жашоодогу бир бакыт эмес. Мына бүгүн бактылуубуз дегенде, кечээ бактылуубуз. Мына 7 жыл мурун Атамбаев бактылуу эле, Абдылдаев ылдый эле. Соке бактылуу эле 4 жыл мурун. Алар түгөп кетет, анткени Кудайын тааныбай атат. Атамбаевка да ушуну жеткирейин деп кат жазсам, кабыл алсын десем. Жанагы Жантөрө Сатыбалдиев ошол кабыл алган. Анан кайра эле мындай байланыш болот, аны менен сүйлөшүп атсак. Атамбаевдин сизге жолукканга укугу жок экен, жолукса кутулуп кетмек экен, ал арбайларга отчет берет экен, демек соттолот экен. Ошондо анысы кандай? Бул Кудайдын жүзүн көрүү, жоолугу дагы бардык адамга буйрулган эмес, бул караларга буйрулган эмес, чорныйларга, бийликтегилерге мына пир тутуп алган. Өтө диндерге берилип кеткендерге. Ошондуктан көрдүңүзбү, кара куш мээ качан иштейт экен? Кара куш мээ ошол сезимди гана алганда, сезимди алганда кара куш мээ ишке түшөт. Ошондо ген жетилет. Amo көрүнө менен эч нерсеңиз жетилбейт. Динге кирип алуу жеңил, аял эркек болуп жашоо алуу жеңил, мал багып алуу, курулушчу болуу, жана башка дагы бир кесиптин ээси болуу жеңил. Периштеге айлануу бир гана мына илимдин ээси ким экен? Кудай экен. Жана Куранды ким бериптир? Бир барак кагазды мына мен берип, подписим бар экен. Аян аркылуу телефон турат. Библияны ким бериптир? Жана башка. Муну ким бериптир? Кудайдын буйругу менен адам ата келди болуп атпайбы? Муну кайра эле арстынлай берген үчүн анан бул сиздики экен, менин эч тиешем жок экен деп атпайбы? Ошондуктан ошол Кудайдын келип, жомок болуп, көрүнө ишин баштап, жалган дүйнөнү талкалап, чыныгы дүйнөнү куруп атканда мен аябай кубанып атам. Ишим жүрүп атыптыр. Мурунда айтып өтчү элем, бухгалтерим келиптир, кабинетте отурсак, бухгалтер эсепчи. Андан кийин ачуу пияз туурап, биздин айылдык аял экен. Эми айылдык кайра алам, ал кайра эле менин касиетим. Ошол сот иши башталды да. Ошон үчүн
боктүбе судья деген ошол экен. Сотсуң, оксуң, отсуң, жомоксуң, кудайсың жана башка кырларына ошону кудайым деп чык дегенде, анан кудайым эмне кылат? Бийликтин ээси кудай, адамдардын ээси кудай, жер эненин ээси кудай. Ошон үчүн айтып атат, однокомнатный квартира менчикке деп. Анан хозяин келди деп эле киргизбей атат, орус тилинде эле. Калган эшикти жаап алып эле. Ошондуктан бул бейиш жашоо ар бир адамга буйрулган эмес. Кыргыз сиздер өтө жоопкерсиздер, себеби Кыргызстан кудай чыгып атат. Кыргызга аян кабар берилип атат. Кыргыз ошо улуу күчтүн ролун аткара алат. Кыргыз бул алтын доор, Кыргыздын доору делет. Кыргыз куткарыш керек. Кыргыз көпүрө, Кыргыз жана адам ата обойна дегендей адамзаттын энеси, атасы болушуңуздар керек. Анан эле көр жашоо менен жок, көр жашоо биринчи оорчулук сиздерге келет. Себеби жоопкер адам мына Теңир ата арыстан алай кандай кырсыктаптыр. Мына мазак болуп бүгүн көчөгө чыксак деле күлөт. Эми күлүш жеңил эле. Бирок адамды түшүнүш оор. Бул татаал нерсе. Адам өзүн түшүнгөндөн кийин эч кимге күлбөй калат. Тетирсинче куткарайын дейт. Бая мендей болуп атыптыр деп. Ошон үчүн сиздер куткаруучу болушуңуздар керек. Жанагы Кудайга периштелер уланыптыр, периштелер, арбайлар кызматта экен, инопланетандар кызматта экен, ошону тирүүчү силер болушуңар керек. Бул жерде ошондой так. Ошон үчүн анатомия, астрология ролун аткарат. Ошо психологияда жашаш керек, ошо аурага ээ болуш керек. 3 эле тартип бар. Алар жаратуучу, алар сот, алар өлбөс. Бар болуңуздар.